Алматыга жакын жерде дүйнөлүк деңгээлдеги бийик тоолуу курорт пайда болот. Инфраструктураны, анын ичинде транспортты курууга кеткен чыгымдар мамлекет тарабынан каржыланат. Алматы тоо кластерин өнүктүрүү боюнча иштелип жаткан пландын алкагында 3 келечектүү туристтик зоналар аныкталды. Алардын арасында Чыгыш, Борбордук жана Батыш. Дүйнөлүк стандарттар боюнча инфраструктурасы бар тоо чаңгы трассаларынын жалпы узундугу 700 чакырымга чейин жетиши мүмкүн. Борбордук аймакта көтөргүчтөрдүн санын 3 эсеге көбөйтүү мерчемделүүдө. Бул өткөрүү жөндөмдүүлүгүн күнүнө 6000ден 34 000 адамга чейин жогорулатат. Өкмөт Алматы тоо кластери 2029 жылга чейин Борбор Азиядагы эң ири туристтик долбоор болуп калаарын белгилеп жатат. По оценкам международных экспертов, $1 вложенный в горную инфраструктуру. Эл аралык серепчилердин баамында тоо инфраструктурасына салынган $1 курорттук инфраструктурага $2 жеке инвестицияларды тартат. Ошондуктан бул биздин экономика үчүн ар тараптандырууга чоң мүмкүнчүлүк. Бул долбоорго мен толук ишенем. Ал Алматы шаарынын жана Алматы облусунун гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн экономикалык ландшафтын толугу менен өзгөртөт. Учурда долбоорлоо жүрүп жатат. Всей страны. Сейчас уже идет проектирование. Айта кетсек, туризм тармагы бүгүнкү күндө Алматынын экономикалык түзүмүнүн дээрлик 4% түзөт. Өткөн жылы мегаполиске келген коноктордун саны 3дөн 1ге артып, Казакстандагы бардык туристтердин жарымынан көбүн түздү. Ага жараша шаардык бюджеттин кирешеси 2 эсеге өсүп, 90 миллиард теңгеден ашты. Саякатчылардын агымы менен катар инвесторлордун салымы да өсүүдө.